Кыргызстан жарым жыл ичинде мамлекеттик башкарууну кескен реформалап, өлкөнүн өнүгүү процессин тездетүүнү көздөп жатат. Бул максатта түзүлгөн ведомстволор аралык комиссия алгачкы отурумга чогулуп, 45 сунуш киргизилди. Анын ичинде 36сы ченемдик укуктук актыларга өзгөртүү киргизүү боюнча. 45ке жакын сунуш кирди, анын ичинде 36 конкреттүү укуктук ченемдик актылардын долбоорлору бекиди. Эртең бүрүстүгүнө алар колун талкууга чыгат же башка мамлекеттик госоргандарга кетет да. Сунуштар ар кандай болду, ар кандай багыттарда болду. Эми биз ойлойбуз, 2-3 жума сайын ушундай сунуштарды берип турабыз, жетекчиликке алар колдоо берсе алдыга жылат. Ушул күнгө чейин бири-бирин кайталаган мамлекеттик түзүмдөр, ашыкча кызматтар бюрократиянын өсүшүнө алып келген. Эми мамлекеттик органдардагы ашыкча структуралар аныкталып, жоюлат. Бири-бирин кайталаган жана натыйжасыз структураларды жоюуга жардам берет. Айрыкча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдардын жарандар жана бизнес менен ошондой эле бири-бири менен өз ара аракеттенүү системасын өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Айрым кызматтарда бирин-бирин кайталаган кереги жок структуралар бар. Юстиция министри Аяз Баетов андайлардын бирин мисал келтирип, бирөөсү жабыла турганын айтты. Две сразу системы. Одна пробация. Бизде пробация системасы жана жата кабак бар. Булар бирин-бирин кайталаган кызмат деп айтсак болот. Мисалы, пробация системасы жылына 20 миңден ашык адамды тейлейт. Жата кабак деле ошондой функцияны аткарат. Бирок экөөнүн бюджети окшош. Ошол себептен бирөөсүн жоюуну сунуштап жатабыз. Бирин-бирин кайталган кызматтарды жоюу менен катар ар кандай ишмердүүлүк түрлөрү үчүн лицензия берүү процесси жөнөкөйлөйт. Биринчи баскычта онкологиялык оорусубарларды дарылоодо мамлекеттик монополия жоюлат. Тагыраагы жеке компанияларга дарылоону жүргүзүүгө уруксат берүү сунушталууда. Алар болсо жөнөкөйлөтүлгөн система аркылуу лицензия алышы керек болот. Совместные усилия госорганов. Биз азыр саламаттык сактоо министрлиги менен тыгыз иштешип жатабыз. Алар өз жардамын беришүүдө. Мисалы, министрликте онкологиялык оору менен жабыркагандарды эми жеке медициналык мекемелер дагы дарылай алат. Себеби эски мыйзамда мамлекеттик мекеме гана дарылаш керек болчу. Бул дагы бюрократияны кыскартуу жана жарандарга жеңилдик кылуунун бир кадамы. Көбүнчөсү Турцияга, Москвага жана башка өлкөлөргө чыгып кетип калат. Азыр болсо ошондой эле жакшы бир деңгээлде ошол эле биздин биякта Кыргызстанда болгон жеке клиникаларда жогорку квалификацияланган врачтар менен же болбосо алар Кыргызстанга келип, ушул жерде Кыргызстанда деле ушундай шарттарды, жакшы сапаттуу шарттарды түзүп бере алат. Онкологиялык оорулар боюнча мамлекеттик монополияны жок кылуу боюнча тиешелүү мыйзам кабыл алынганы менен аны ишке ашыра турган нормативдик документтер жок. Азыр ошону ишке ашыруу пландалууда. Мамлекеттик кызматты жеке жактарга өткөрүп берүү эңириде жарандарга шарт түзөт. Мы должны давать право частным клиникам. Биз өзүнө ишенген, өнүккөн, жакшы базасы, инфраструктурасы жана дарыгерлери бар клиникаларга онкологиялык ооруларды дарылоо укугун беришибиз керек. Анткени Бишкекте бир улуттук онкология борбору жана Ошто бир анча чоң эмес борбор бар. Биз мындай борборлорду көбөйтүүнү көздөп жатабыз. Мындай укукту бардык эле клиникаларга бере албайбыз. Анткени саламаттык сактоо сезимтал система, рынок бизнес мыйзамы бейтаптардын пайдасына дайым эле иштей бербейт. Мындан улам саламаттык сактоодо атаандаштыкты жаратууда, жеке рынокко өнүгүү мүмкүнчүлүгүн берүү жана дарылоону көзөмөлдөөдө тең салмактуулукту сактоо керек. Анткени бул оболук коопсуздук жарандардын ден соолугуна тиешелүү. Аутсорсинг мамлекеттик монополияны жоюуга багытталган. Аяз Баетов башка өлкөлөрдө бул кеңири колдонулаарын белгилеп, мамлекеттик органдарда көзөмөл мониторинг функциясы калаарын айтты. Отурумда Минкап төрагасы бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу, чечимдерди кабыл алууну тездетип, санариптештирүүнү тездетүүгө өбөлгө болоорун белгиледи. Проблема ачыкка чыгышы керек жана өз убагында чечилиши керек. Өзгөчө жарандардын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жана мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү башка сервистерге жеткиликтүүлүктүн максималдуу жөнөкөйлөтүүгө мүмкүндүк берген конкреттүү иш-чараларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга өтүшүбүз керек. Мамлекеттик органдардан маалым каталуу түйшүгү көпчүлүктүн көңүлүнө көк таштай тийген. Бул көйгөйлөр 6 ай ичинде жоюлат. Жарандарга жеңилдик кылуу багытында башка иштер дагы уланууда. Но вот Азамат Сатанбекович, они вводят очень жесткий календарь.
Президенттин администрациясы атайын календарь киргизет. Агалайык ар бир министр кайсы маалыматты түндүк аркылуу берсе болот, кайсыны болбой турганы тууралуу ачык маалымат берет. Биз коомчулукка куру сөздөрдү айткыбыз келбейт. Мындай формула көптөн бери эле айтылып келген. Эми бул механизм ишке ашканы турат. Бул иштердин алкагында жакында 50 жашка чейинки кыргызстандыктарга маалыматтар кагаз түрүндө берилбей калышы мүмкүн. Алар түндүк тиркемеси аркылуу электрондук маалымат алса болот. Бюрократияны жоюунун алкагында мамлекеттик органдардын бири-биринен маалымат сураган учуру да жоюлат. Бюрократияны жоюунун алкагында курулуш жүргүзөр алдында жасалчу археологиялык изилдөөлөрдү жокко чыгаруу да сунушталууда. Археологиялык табылга болушу мүмкүн болгон жерлердин тизмеси түзүлүп, ошол жерге гана Маданият министрлигинен уруксат алуу каралууда. Я знаю, что Археологтор жөн гана келип, жерди көз менен карап чыгышат. Ошондой эле курулуш башталчу жерде мурда шаар болбогонун изилдешет. Шаарларды биз өзүбүз эле белгилей алабыз. Археологторду чакыруунун кереги жок. Алардын саны абдан аз. Адистерди региондорго алып баруу кымбатка турат. помогли. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 10 мартта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократиядан арылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ал эми юстиция министри Аяз Байетов айкалыштырып иштөө боюнча Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер боюнча улуттук институтунун директору болуп дайындалган. Автандил Бактыбеков, Мейримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Жума Сереп.